сиздерге, конечно, эң күчтүү, эң сонун спикерлерди даярдаганбыз. Азыркы сиздердин астыңыздарга чакыра турган лидер с большой буквой. Кыргыз структурасындагы эң чоң организациялардын биринин жетекчиси. Dream Express проектисинин негиздөөчүсү. Командасынан 100дөн ашык директорларды өстүрүп чыккан. Сыймыктануу менен айтам, менин вышестоящий спонсорум Мимоза Маткеримованы кол чаап туруп баса алышыңызды каалайм. Кутмандуу кушуга кыйсалуу күнүңүздөр менен урматтуу мекендештерим, замандаштарым, жердештерим. Дами айтып өткөндөй эле, мен атым Маткеримова Мимоза Төрөбековна. Компанияда сапфировый директор, квалификация бриллиантового директора. Компания Oriflame'ге 2010 жылдын декабрь айынан активный иштеп келем. Айзат Чылдырер. Мен бүгүн сіздерге кантип лидер өстүрөбүз да, кандай методдор менен иштесе болот. Мен өзүмдүн секреттер менен, фишкалар менен бөлүшүп кеткенин чечтим. Интересно? Точно? Биздин бир мен Oriflame'ге жаңы келгенде орустардан чоң лидерибиз бар эле. Надежда Федорова деген. Острый уюмдан тупой карандаш артык дейт эле да. Блокнот ручка алып келгенбизби? Ой, азаматсың. Кандай блокнот ручкаларды даярдайбыз? Жазып отурабыз. Бул кандай профессия? Кайер, кандай профессияны көрүп турасыңар? Кандай? Строитель дагы? Строитель анан архитектор, да? Жакшырап карап алгыла, мен аягында айтам, мен өчүрмен бул профессияны көрсөттүм силерге. Негизи эле биз демиси высокооплачиваемый. Архитектор высокооплачиваемый. Строительчи? Архитекторго караганда көп акча табабы? Мехнаты көп, бирок зарплатасы аз дейт. Архитектордуку? Наоборот, иши аз дагы, айлыгы көп экен, Так. Дальше. Вот мына эң туура айттыңар. Эгерде строитель өзүнүн ишин жакшы билген болсо да, вот большим спросом пользуются универсальные мастера дейт. Стройканы жакшы түшүнүп, жакшы иштеген болсо, естественно, эмнеси көп болот. Дальше. Oriflame компаниясына келгенде 7 ступень бар. Кимге тааныш? Так, 20% всего. 20% эле адамдар, лидерлер, менеджерлер, консультанттар билет экен. Мен ишенем, что бүгүн бул жерде в основном консультанттар, менеджерлер келип отурат да. Давайте мен таанышкым келип отуруп да, силер мененчи биринчи жолу Oriflame жөнүндө маалымат алыш үчүн келген адамдар барбы? Туруп койгулачы ордуңардан, көрөлүчү. Биринчи жолу вообще Oriflame'ге жазгы элек информация угам деп келгендер. Да, кол чапкысыңар болот, катуу кол чапкысыңар болот. Вот. Азаматсыңар, молодцы. Бирок всего лишь где-то 5 или 8% экен да жаңы келгендерчи. В основном консультанттар жана менеджерлер. Бул Oriflame'ге келгенден кийин бүгүн бул жерге мен ишенем. Бул жерге келгендердин бардыгы мен ушул компания Oriflame'ден жашоомду өзгөртөм. Мен ушул компания менен чоң акчаларды алам. Жок эле дегенде келбей жүргөндөр дагы бүгүн келип калган консультанттар 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 акчаларды көргөндөн келгендер барбыз,
ушул акчаларды алам, ошондой эле мен бул компания менен саякаттайм, мен бул компанияны да бизнес жасап карьерадан өсүп, ушул жасаган бизнесимди балдарыма наследствого берем, мен балдарымдын жашоосун өзгөртөм деп келген адамдарсыңар да? Туурабы? Да, азаматсыңар. Анда сөзсүз 07 ступеньди жазып аласыңар. Биринчиси лидер для себя. Бүгүн бул жерге келип отурсаган болсоңор, эгерде силер старт ала албай аткан болсоңор, баштай албай аткан болсоңор, вот первый ступеньди может жасабай атасыңар. Может силер менеджерсиңер, может силер спонсорсыңар, может силер менеджерсиңер, бирок баштай албай атасыңар. У вас не получается. Обязательно лидер өзүңөр үчүн лидер болушуңар керек. Өзүңөрдү өзүңөр угушуңар керек. Мен командама дайым айтам, эң сонун тренинг бул. Күзгү менен сүйлөшкүлө. Ким күзгүдө карап өзү менен сүйлөшө алат? Во. Мен ойлодум эле биринчи ряттагылардын баары көтөрөт деп. Күзгү менен карап, күзгүнүн ар жагындагы адам менен сүйлөшкүлө. А давайте попробуем. Кимде күзгү бар? Ачкыла, карагылачы. Өзүңөрдү карай алат бекесиңер. Күзгүнүн ар жагындагы адамдын кашы кандай экен, көзү кандай эмес, чачы кандай экен, бетинде бүрүшү жок экен, так жок экен эмес. Көзүнүн ичине карагыла. Суроо бергиле. Сен кимсиң? Мени ишке аласыңбы? Мага партнер болосуңбу? Сен мени менен иштешесиңби деп сурагыла. Эгерде ошол күзгүнүн ар жагындагы адам менен договор түзүп алган болсоңор, анда силер өзүңөр үчүн лидер болосуңар. Анда силер оңой спонсор боло аласыңар. Өзүңөрдү өзүңөр уккан болсоңор, силерди башка адам оңой угат. Анан кийин лидер для команды. Ошол өзүңөр үйрөнүп аткан нерсени адамдарга үйрөтүшүңөр керек. Oriflame деселе продажа кылыш, самын сатыш, мочалка сатыш, помада сатыш, духи сатыш керек, бир канча сатыш керек, канча пул керек, өзү канча пул бар менен барсам мен директор болом деп сүйлөшөт да. Это неправильно. Компания Oriflame'ге келгенде лидер болуш керек. Лидер болуш үчүн адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек, но 7 ступеньди басып өтүш керек. Лидер для команды, лидер для организации, лидер для лидеров. Лидер для организации болгондон баштап эле мен өзүм командама семинар өтүп баштаганмын. 2015 жылдан баштап семинар өттүм. Мына быйыл 4 жылдан бери командама семинар өтөткөм. Лидер для лидеров — это тоже обязательно семинарларды өтүш керек. Лидер для организации — өтө көп директорлор бар, только продажа менен эле команданы карабаган директорлор бар. Это просто директор, это не лидер. Поэтому өзүңөр анализ бергиле. Вопрос бергиле, менеджер, директорлар. Кто я? Я просто менеджер или лидер для команды? Я просто директор или лидер для организации? Ошол вопросты өзүңөргө берсеңер, өзүңөрдөн ошону тапкан болсоңор, организацияңар үчүн, командаңар үчүн ответственность алып, ошолорго обучениени үйрөтө турган болсоңор, могул 7 ступенден лидерствону басып үйрөткөн болсоңор, сөзсүз дальше карьерадан өсүү оңой болот. Саякаттоо, жылына саякатка баруу оңой болот. Дальше да. Так, эмне үчүн биз лидер болуп атабыз? Да, компанияга акча табыш үчүн келдик. Компанияга биз бекер саякаттар үчүн келдик. Компанияда биз балдарыбызга келечек үчүн келдик. Эң биринчи ишибиз ушул төмөнкү атап кеткен нерселерге жетиш үчүн эң башкы ишибиз команда түзүшүбүз керек. Один поле не воин, да? Жалгыз дарак бак болбойт. Мен киммин, эгер менин командам болбосо? Менин командама рахмат. 8 жылдан бери мен өтө көп адамдарга маалымат бердим. Мага ишенген, өзүнө ишенген, командага ишенген, адамдарга ишенген, компанияга ишенген, компаниянын продукциясына ишенген адамдар мени менен кол кармашып, жетелешип бирге басып келе жатышат. Бүгүнкү күндө саякаттап жүрүшөт. Мынакей, команда — это сообщество людей, согласующих с друг другом свои действия, направленные на достижение единой цели. Команданын максаты бир болуш керек. Максаты бир болуш керек.
взаимовыгодных условиях команда бирге кадам ташташ керек алдыга карай. 80% командада потребитель болот. Ким wellness ичет? Вот 85% кол көтөрүп отурсуңар. Вот биз азыр бир команда болгон болсок, көрдүңөрбү? 10% продавецтер. Продажаны иштеген консультанттар барбы? Вот көрдүңөр, даже вот 5%ке жетпеди. Продажада иштегендер семинарларга көбүрөөк келишпейт. Анан кейін 10% ключевые консультанты командада. Но когда команда жаңы башталганда, нол жерде отурган, первый радта отурган лидерлердин командасынан 10%тен, ар биринен 10%тен келген ключевой адамдар отурасыңар. Азыр мен жерде ким ключевой десем, баарыңар кол көтөрөсүңөр, 100% кол көтөрөсүңөр. Себеби дегенде, ар бир лидердин 10% ключевойларсыңар болгон. Ключевой, 10% ключевой консультант дейбиз. Ключевой болуш үчүн жанагы лидерстводагы 7 ступендеги биринчи ступениндеги лидер для себя болуш керек да. Если лидер для себя болгон болсоңор, өзүңөр ачкыч боло алган болсоңор, силер анда спонсоруңарга, командага, компанияга дагы ачкыч боло аласыңар, ключевой адам боло аласыңар. Так, ошондой эле дагы бир мага команданы развивать этүүдөгү эң чоң жардам берген баскычтардын бири пятиуровневый обязательства. Буну деген көргөндөр барбы? Кимге тааныш? Так, азыр вот 2-3% адам тааныйт экенсиңер. Интернетке киргиле, Яндекске киресиңерби, Гуглга киресиңерби? Пятиуровневый обязательства для консультантов компании Oriflame деген болсоңор, нол сүрөт. 5 уровень. Консультант. Бул жанагы 7 ступендеги биринчи, экинчи лидерство ушул жерде. Биринчи уровеньдин жасай турган иши. 4П, ким билет? Есть структура, колдоносуңарбы 4П'ни? Мало, очень мало. Бирок рахмат. Пользоваться, да? Пользоваться продукцией Oriflame. Показывать каталоги, собирать заказы, приглашать друзей на рекрутинговый. Бүгүн мына жаңыча адамдарды алып келген консультанттар, менеджерлер азаматсыңар. Это вы правилаларды аткарып атасыңар. Биринчи уровеньдеги посещать, обязательно посещать мероприятия. Бүгүн мынакей канча билет сатканбыз? Канча билет сатылган? Но не все пришли. Некоторые келе алышкан жок. Өтө көпчүлүгү. Эгерде желание жок болгон болсо, да? Эгерде желание жок болгон болсо, 1000 причин болот, да? 1000 причин. Мен деген причиналар чыгат. Бүгүн силер канча адамды чакырдыңар, Телефон албай койгондор болдубу? Барам деп атып туруп, акыры кечеден баштап телефон албай атабы? Оруп калдым, иштен жооп бербей койду. Дагы бир себептерди айтат да. Эгерде желание жок болгон болсо, 1000 причин. А эгерде желание бар болгон болсо, миллион возможностей, правильно? Мына чачкей, 40 жылдык бала менен иштеп атат. Мына Питерден келген кыздар, келбей койгонго мүмкүнчүлүгү бар эле, Причина бар эле келбей койгонбу? Но келишти. Көрдүңөрбү? Эгерде желаниеңар мощный болгон болсо, четкий, конкретный, жгучий, прям бомбический болгон болсо, тогда миллион возможностей есть. Тапса болот. Причина эмес, выход издеген адам сөзсүз лидер болот. Так, дальше. Вот мынау пятиуровневый обязательствонун биринчи уровенин, 7 ступенька лидерствонун первый, второй ступенькасын обязательно аткарышыбыз керек. Муну даже бриллиантовый директор болгондон кийин дагы аткарышыбыз керек. Мунун иши эмне? Проводить ВВО. Так. ВВО дегенди түшүнөбүз, да? Проводить ВВО. Встреча возможностей Oriflame. Презентация өтүп атат деп калабыз го. Вот ошол презентация, постоянно презентация өтүү.
1 на 1, 2 на 1 или лидердің, команданың, спонсорыбыздың, директорыбыздың мероприятиясына, ошо директорыбыздың өткөргөн встреча возможностьна. Вот золотой директордан баштап ВТРИО болот. Общий команда менен. Мынакей силердин топовый лидериңер өткөрүп берип аткан обучениясы. ВВОсу, встреча возможности Reflame болот. Ушундай нерселерге обязательно катышуу, ушул нерсени первый уровеньде биз дайыма кайталашыбыз керек. Бул жагын эми өзүңөрдүн лидерлериңер, спонсорлоруңар айтып берет. Эгерде силер сураган болсоңор, бала ыйлабаса эмче кайдан дейт. Эгерде силер мага керек, директоруңарга чалып алып, мен эмне кылайын, кандай кылайын, мага план түзүп бер, мен муну аткардым, дагы эмне кылышым керек деген болсоңор, анда силерге спонсоруңар көңүл бурат. Спонсоруңар чалып турса дагы карабасаңар, анда спонсорлоруңар силерге көңүл бурбай калат. Ошон үчүн айтат, бала ыйлабаса эмчек кайдан деп. Менин командам бул жердеги сүрөттөр 2014-2015 жылдагы мероприятиялар. Мен компания Reflame'де келгенде директор званиясын көргөм да. Бүгүнкү күндө жаңы чыккан план успеханын 100 000 рубль премиясы кимге жакты? Кимге ошол көрүнүп атат? Барыңар. Мага биринчи Reflame'ге келгенде $1000 көрүнгөн да. $1000 премия. Директор, вау, мен директор болсам, $1000 премия алсам, 30 000ге жакын айлык алып турсам, вау, мени Москвада каерде директор кылат эле? Ким директор кылат эле? Мага ушул болсо болот дегенде мен 3 жыл директорский статуста отургам. 3 жыл. Много или мало? Много. Кому-то мало. Не обижайте меня. Так. Анан кийин мен компанияны изучать эттим. Жанагы 7 ступень лидерствоны, 5 уровень менин обязательствоны, мен лидер болушум үчүн, мен өсүшүм үчүн, мен чоң акчаларга жетишим үчүн, мен бекер саякаттарга барышым үчүн эмне кылышым керек экенин деп изилдегенде, ушул 5 уровень милдеттери да, обязательства лидердин. Ошону изучать этип туруп, анан кийин мондай мероприятиялерди өткөргөм. Азыр мына жерде отурган мен команда өстүрөм, мен лидер өстүрөм, мен золотой директор болом, мен 200 000 премия алам, мен 400 000 премия алам, мен 600 000 премия алам, мен золотая конференцияга барам, мен менеджерский конференцияга көп адам алып барам деген адамдар, консультанттар, лидерлер барбы? Кол көтөргүлөчү. Во, молодцы. Азаматсыңар, вообще, даже түшүрбөй турсаңар деле болмок, мейли эми түшүрүп койдуңар. Так, эми ушул көтөргөндө кимиңер мындай мероприятие өткөрөсүңөр? Кимиңер өткөрүп атасыңар? У кого действующее мероприятие есть? Во, молодцы, и бар экен, 1-2% болсо дагы бар экен. Вот это самая важная фишка, секрет в развитии лидерства. Записывайте себе. Бардыңар, золотой директор болғыңар келет экен, сапфировый директор, бриллиантовый директор болғыңар келет экен, команда өстүргүңөр келет экен. Бардыңар, өзүңөр кол көтөрдүңөр азыр, но бирок эмне иштебейсиңер? Эмне мероприятие өткөрбөйсүңөр? Неге Элбана качан семинар өткөрөт экен, Мимоза качан семинар өткөрөт экен деп отурасыңар? Неге бизди Элбана менен Мимозаны семинарыбызга келип сүйлөп бериңизчи деп чакырбайсыңар? Ва, молодцы, чакырабыз. Жазып алганда. Жазып алгыла. Мен сөзсүз ушул каталогто, же болбосо кийинки каталогко мен команда менен теплоход уюштурам, шашлык уюштурам. Мен командамдын лично өзүм, спонсорумдан, директорумдан отдельно өзүмдүн командамдын школасын өткөрөм, мероприятие өткөрөм, праздник красоты өткөрөм, мастер-класс өткөрөм деп жазгыла дагы ошону аткаргыла. Да, страшно, коркунучтуу. Страх чоң болуп көрүнөт. Коркпой жакындай берсеңер, барган сайын кичирейип келип дагы жаңгара келгенде тебет кетип калат. Буйтап. Ошон үчүн баштагыла. Мына бул 2014 жылы теплоход өткөргөнбүз, мына бир эме. Мына 2014 жылы октябрь айында Турцияга барып келгенибизден кийин, Турцияда компания биз үчүн восточная вечеринка өткөрүп берди. В честь Позес деген аромат бар го? В честь аромата Позес. Вечеринка өткөрүп берип, анан ошол жерге баргандарга, лидерлерге задача берген. Барганда структураңар менен өткөргүлө деп. Биз ошондо командабыз менен өткөргөнбүз. Но биз 2014 жылы 26 декабрда 2015 жылды командабыз менен тосконбуз. Менин структура менен биринчи жолку чоң корпоративим болгон 84 адам болгонбуз.
Дальше. А тиги теплоходку где-то 300 адам алып чыкканбыз. Где-то 300 адам. Один поленевой. Өзүңөр келип алып эле бир-эки встреча өтүп көрүп коюп эле, анан семинарга өзүңөр келип коюп эле жүрө берген болсоңор командаңар өспөйт. Команда өстүрүш үчүн сөзсүз мероприятие организовать этиш керек. Вот мынакей бул менин команда менен өткөргөн семинарлардан, ошондой эле компаниянын семинарларынан. Бул командабыз менен обучение алганбыз бул сүрөттө. Мына биздин команданын, по-моему, биринчи или экинчи семинарыбыз 2015-жылкы. Мына биздин команданын семинарларынан ушул эле зданиянын экинчи этажында башка залы, красный зал. Ушул зал 2015-жылкы мероприятиелер. Компаниянын семинарында. Бизнес сервисный центр спортивныйнын 3-чү этажы. Обязательно надо провести мероприятие. Сөзсүз командаңарда бир ключевойлар барбы, значит у вас есть команда. Организуйте. Это самая главная фишка лидера. Кандай кылаш, не кылыш болгон болсо, если түшүнбөй аткан болсоңор, спонсор директорларыңардан, же болбосо топовый лидерлериңерден сурагыла. Башка структура болгон болсоңор деле, офистен көрүп калсаңар, эже кечиресиз мында өткөрөйүн деп аттым эле деп сурагыла. Пожалуйста, биз открытый адамбыз. Любой момент токтоп жооп беребиз. Самая главная фишка в развитии лидерства бул мероприятие өткөрүү болгон болсо, компания Oriflame адамдар электен өтөт да. Туурабы ошондойбу? Кто это чувствовал? Да. Чындап эле электен өтөт да. Мероприятиеде силер адамдарды электен өткөрүп аласыңар. Ключевой адамдар калат силерге. Лидер для себя боло алган адамдар калат силер менен командаңарда. Анан кийин мероприятие өткөрүп тоже в развитии лидерства. Ключевое слово здесь система. Бүгүн азыр силер жаздыңар, ким жазды мен мероприятие өткөрөм деп? Командама мероприятие өткөрөм деп ким жазды? Ким мастер-класс өткөрөм деп жазды? Ким шашлык өткөрөм деп жазды? Ким теплоход? Да, азаматсыңар, молодцы. Силерде ушу жазган болсоңор, ошонун үстүндө иштеген болсоңор, силерде сөзсүз результат болот. Силерде сөзсүз 2020-жылкы мега конференцияга толтура мега менеджерлериңерди алып барасыңар, ошондой эле өзүңөр дагы жаңы чоң звание менен барасыңар. И ошол жазган мероприятияларды системага салгыла. Бир өткөрүп койгон бойдон жок болуп кетпегиле. 2 адам келеби, 5 адам келеби, система менен өткөргүлө. Мен компания Oriflame'де 2012-жылы Кыргызстанга кеттим. 1 жылдан ашык Кыргызстанда жүрүп, кайра келгенде менин командам бир структура аябай өскөн дагы командамда бираз жок да, лидер жок, команда чачырап кетет. Анан мен биринчи мероприятие уюштурганымда командам всего лишь 5 эле консультантым келген. 5 эле консультантым келген. Менин ключевой консультантым Каримова Махабат Турбековна, менин биринчи лидерим. Экөөбүз менен бирге 7 адам болуп туруп, 7-нин бири кызыр болот. Баштай берелик, Алла насип кылса ушул жерде отурган адамдардын бирөө бизге четкий лидер болуп берет деп баштаганбыз. Андан кийин уже залдарга батпай калып, анан чоң залдарды алууга туура келген. Почему чоң залдарды алууга туура келди? Потому что система менен өткөндүгү үчүн мероприятиелер. Следующий. Вот залог успеха это система. Машина жүрөт, велосипед жүрөт, машина жүрөт. Механизм система менен иштейби? Эгер ошол механизмдин бирөөсү жок болсо, же ошол системасы иштебей калса эмне болот? Жүрбөй калат да. Ошондуктан вот көрдүңөрбү? Ошондой эле силердин өткөрүп аткан мероприятиелер простой, анан дуплицировать эткенге жеңил, оңой болуш керек. Жеңил, оңой болушун үчүн командаңарга келген ключевой консультанттарыңарга көбүрөөк задача беришиңер керек. Сен мына теманы сүйлө, сен мына нерсени организовать эт деп. Дальше. Компания Oriflame'ге келгенге чейин мен Москвада өтө көп иштерде иштедим. Продавец болуп иштедим, кассир болуп иштедим, нянька болуп иштедим, уборкада иштедим, повар болуп иштедим. Кыскасы Москвада приезжийлер үчүн болгон кандай профессиялар болсо, ошолордун бардыгында иштедим. Аллага 1000 мертебе шүгүр, 1000 мертебе ыраазычылык билдирем Кудайга. Мага ушул компания жөнүндө айткан кызга 1000 мертебе ыраазычылык билдирем. Мени бул бизнеске чакырган кыз азыр жок. 4 ай чакырган мени, 4 ай. Силер бир адамыңар 4 ай чакырасыңарбы отказ берсе?
4 айда эгерде 4 ай настырына туруп чакырсаңар 4 айда жеңе турган болсоңор мендей лидер болуп берет. Ошол жанагы кече Чачкей эме айтты эле. Рахимди эмне дедиң? Да. Жок, эмне үчүн? Какшаткан үчүн. Көрдүңөр, 4 ай ошол кызды какшатканыма мен азыр уялам да. Мен кассир болуп иштейм, ал кыз ошол магазинде сыр колбаса кесет дагы, бош болуп адам жок болуп калганда кассага келип туруп алат. Музыже, бу эмес го, на каталог Арифлейм деп, мен Арифлейм колдонбойм, айланып кетейин, что-то ненормальное что ли дейм да. Мен Арифлейм колдонбойм, мага кереги жок Арифлейм, мен мерекеyi колдоном дейм да. Болбойт, жок. Анан бир күнү келди, мен Мимозиже Арифлеймге жазылган болсоңуз 20% арзан аласыз. Сен акылысың жайында. Мен сенден албасам, бир самын албасам, бир помада албасам, анан мени жазыл дейсиң да. Койчу. Арифлеймде директор болсо болот экен, Мимозиже сиз чөткү мындай, сизде вид бар дейт. Сиз сүйлөштү билесиз дейт. Сиз жөн эле ал жерде директор болосуз. Бирок ал кыз директор болгон жок, просто баягы 4 ай айта берген үчүн анан бир күнү келди да. Мимозиже Арифлеймге регистрация болуш всего лишь 10 эле рубль болуп атат десе, дедим да. 10 эле рубль болуп атат десе, карап турдум да. 4 айдан бери мындай болдум да. Эмнеге эмес болду. Дедим да. Не кылышым керек дедим. Десем, офиске келишиңиз керек деп да. Самый анын фишкасы ошол болду. Эгерде ал мени офиске алып келбестен, паспортуңузду бериң, сүрөткө тартып алайын, почтаңыз барбы бериң дегенде мен анда вообще Арифлеймге келбей калмакмын да. Анын ошол сөзү үчүн рахмат. Сиз офиске барышыңыз керек деди. Экөөбүз барайлы, качан барабыз, эртең барабыз, бүрсүн барабыз. Анан кийин Илбанага чалган экен, келсек Илбана тосуп алды. Мен сизге Арифлейм мүмкүнчүлүгүн айтып берейин десе, жок, мен убактым жок, жазылганы келдим, жазылыш керек экен го, 10 рубль экен го дедим. Себеби мен Арифлеймге келип 10 рубльга жазылып, кулагым куткарыш болгон да максатымчы. Мен жазылсам, тиги кыз уже мага приставать этпей калат. Все, токтойт дегем да. Анан кийин барып дагы Арифлейм деп айтса, жазылдым го, дагы эмне керек дейм да. Ошол максатта келгем. Бирок ошол күнү келип жазылып кеткенден кийин 1 жылдан ашык убакыт жүрүп, анан 1 жыл 2 айдан кийин кайра келип иштеп баштадым. Ошол келип жазылып кеткен күнүмө, 1 жыл 2 айдан кийин дагы келгениме, 1 жыл убакыттын ичинде Элбана мени өчүрбөй жүргөнүнө мен ыраазылык билдирем да азырчы. Эгерде мен шартым туура келбейт, мен ден соолугум туура келбейт, мен ишимде жакшы айлык алып атам, Арифлеймге барсам акча жок экен, мындан калып калам дегенде мен мондай жашоого жетпейт болчумун. Туурабы? Вы согласны со мной? Могу жерде Америкада, Нью-Йорк, Манхэттен, остров Манхэттен апам менен жүрөм. Могу жер Португалия мамлекетинин бул Алмада шаары, ар жагы Лиссабон шаары. Хорватия мамлекетинин Шибеник шаары. Испания мамлекетинин Валенсия шаары. Хорватия Шибеник. Афины, Греция мамлекетинин Афины шаары. Африканецтер менен. Не только я путешествую, не только менин жашоом өзгөргөн жок бул жерде. Менин командабыз менен саякаттап жүрөбүз. Бүгүн келип, бүгүн мына жерде отуруп, некени кандай кылсам болот экен, трансляциядан көрүп аткандарга дагы кайрылып кетким келет да. Болобу, болбойбу дебестен эгерде аракет кылган болсоңор, өзүңөрдүн эле жашооңор өзгөрбөйт, плюс канчалаган адамдардын жашоосунун өзгөрүшүнө жардам берген болосуңар. Пристай, пожалуйста. Вот эми дагы суроо бергим келет да. Биз кимбиз? Кайсы профессия бизге больше подходит? Архитектор больше подходит. Так, архитектор больше подходит дегендер кол көтөрөбүз. Ага, все, теперь строитель больше подходит дегендер кол көтөрөбүз. Так, там 3%, 2-3% строитель подходит дегендер. Мен айтат элем да, больше строитель подходит. Мен ичпеле билбейм да, мен билсем кылат экен дейбиз да. Жок, строительдей болуп, и баягы кесиби жок, ичпеле профессиясы жок, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жаңы келгендер стройкага иштей берем деп иштейт го. Эгерде Арифлеймге жаңы келген консультанттарыңарды стройкага жаңы түшүнбөй келгендей кылып иштеткен болсоңор, сөзсүз ал адамдар директор болот. Когда директор, менеджер болсо
болса, золотой директор болса, уже знаниясы көбейіп, анан архитектор болады. Анан архитектор болады. Понимаете? Так что мен архитектормын, мен мындай кылып эле мынтип эле коём үстөртөн деген болсоңор, если чертежду чийип алып, мынаны кылсам мен золотой директор болом, мынаны кылсам мен бриллиант болом деп тиктеп отура берсеңер, стройканы кылбай болбойсуңар. Пролистай, пожалуйста. Мен кассир болуп иштегем да. Мына строитель. Мына архитектор. Правильно? Согласны? Рахмат. Ведущийлер туруп калышты, убактыңарды кичине алып койдум. Строитель болобузбу? Азаматсыңар. 2020-жылга компания Oriflame мега золотая конференция объявить этти, Турецкая ривьерага. Биз кече Турцияга барганыбызда Турецкая ривьерага өттүк да. Там Мардан Палас деген отелди уккансыңарбы? Биз Мардан Паласка кирбедик, бирок рядом өттүк, легенда. Анын жанынан карап өттүк. Бирок азыр Мардан Палас алмашып калыптыр, аты башка болуп калыптыр. Биз легенда деген центрине бардык, там шоу организовать этип беришти. Там вообще классно болду да. И еще бизге гид болуп организовать этип берген эжеден сурап атам, Турецкая ривьера отсюда начинается, депчи? Да, отсюда начинается. Это там на самом деле настолько красиво, настолько, аны словами не передать, да? Аны барыш керек, барып көрүш керек, ощущать этиш керек. Силердин строитель болгонуңар үчүн эле, строитель болуп, мощный стройка кылып, ошону изучать этип үйрөнүп койгонуңар үчүн компания Oriflame силерди алып барууга даяр. Ошону кылууга силер даярсыңарбы? Да! Турецкая ривьерага бекири салууга ким барат? Вау, я очень рада. Анда эмесе силер менен Кудай буйрса, Пальма де Майоркада көрүшпөй калабыз, бирок мен ишенем Турецкая ривьерада көрүшөбүз, а? Ошол жерде мага барып айтасыңар. Мимоза эже, сиз ошол семинарда мондой нерсе өт жазып алышымды дедиңиз эле. Мен ушуну аткарып мынакей келдим дегиле. Мен ошондо менден подарок болот. Ким ошентип айта алган болсо, смело. От меня будет подарок. Көңүл бурганыңарга ушул 30 минут мага чыдап көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Я вас люблю, я вас всех уважаю.